Нурпрессте жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадыров алып барам, саламатсыздарбы? Нурпрессте жаңы долбоор, жакында сагындым балам жытыңды берүүсү старталат. Анда карылар үйүндө күн кечирип жаткан карыялардын түркүн тагдырлары тууралуу баяндалат. Сагындым кызымды да, оолумду. Мен аларга азыр ата эмесмин. Тагдырым жасып койгон маңдайыма, жазмышына мен ыраазы эмесмин. Үзүлбөгөн үмөт, жол караган ата, баласынын жытын сагынган эне, жылуу мамиле, жумшак сөзгө зар карыяларды берүү менен коомго ыйман нурун чачууга себепкер болуу максатында долбоор жүзөгө ашырылууда. Сагындым балам жытыңды берүүсүн жакында Нурпресстин социалдык түйүндөрүндөгү бардык баракчаларынан күбө болосуздар. Айрым смартфондор аркылуу колдонуучуларды аңдып жатышат. Тагыраак айтканда, өндүрүүчүлөр уюлдук телефонду пайдалангандар тууралуу маалыматтарды өздөрүнө топтоп жатканын чет элдик басылмалар жазууда. Окумуштуулардын эл аралык тобу Кытайда жана андан тышкары жерлерде популярдуу делген смартфондорду изилдеп чыгышкан. Эксперттер операциялык тутум жана системалык тиркемелерди изилдеп көрүшкөн. Анда ар бир Android'тин микропрограммасында 30дан кем эмес программалык камсыздоо орнотулган. Бул байкоо салуу үчүн коюлушу мүмкүн экенин айтышууда. Эл аралык окумуштуулар телефондор ар кандай маалыматтарды өндүрүүчүгө гана эмес, тиркеме провайдерлерине жана байланыш операторлоруна да тынымсыз берип турарын аныкташкан. Бул кайсыл мамлекетте жасалса, ошол жактын коопсуздугу үчүн жасалуусу мүмкүн. Бирок андроидтерди өндүргөн өлкөдөн сим-картаны чыгарып, телефонду алып чыкса дагы ал аркылуу маалыматтар серверге жөнөтүлүп турарын эксперттер айтышкан. Мына ушундай аппараттардын катарында көпчүлүгүбүз колдонуп жүргөн Redmi жана Xiaomi да бар. Айрым мамлекеттик органдар жеке тарап менен келишип алып, башканын мүлкүн мелжеп, аны кимдир бирөөгө мыйзамсыз менчиктеп беришеби? Мына ушул суроо менен Кара Балтанын тургуну Нурпресске кайрылган эле. Анда Назира Розматова атасы чогулткан мүлкүн инисинин уулу мыйзамсыз өзүнө каттатырып алганын билдирген. Биздин чыгармачыл топ өзүнө жаздырып алды делген объектилерди жеринен көрүп келди. Назира айымдын айтымында Кара Балта шаарындагы 2 бөлмөлүү үйүн өзүнө алып койгон. Вот этот дом, вот второй этаж. Дом 6, квартира 44, Карабалте, Пушкина. Да, отец мой здесь жил со мной. И когда он оттуда уже шел с родительского дома, они его выжили, он жил вот здесь со мной, и у меня дома жил. Мы вместе вдвоем вот так, да, жили с ним. Муну менен катар аксакал өзү кышын тизеп, жакшы ниет менен катар турган 2 жер тамды салган. Эми ошол бир туугандар жетелешип чоңойгон үйгө бир туугандар кире албай калганын айтууда. Себеби инисинин баласы кожолукту кайненесине каттатып койгон. В данное время, да, он оформлен на сноху, на братишкину жену. В Карабалте ни один еще не оформил, никто на сноху не оформил дом. Это мой отец оформил, подарил ей дом. Кезинде балдарым үчүн ырыскы таап жесин деп Кара Балта базарынын ичинен ачкан эт павильонун жана пельмен жасай турган чакан ишканасындагы алып койгон. Биз барган учурда базар ичиндеги бул орундар жабык болуп чыкты. Анткени чыгармачыл топ барганын көргөн иниси жаптырып койгон. Это моего отца, мясной павильон. Он оформил на своего друга жену Скоробогатову, который мясной мой отец всю жизнь зарабатывал. Он оформил на Скоробогатову, аферистку еще одну. Вместе со своим вот этим, друг его здесь ходит. Мына ушунча мүлктү маркум аксакалдын небереси өзүнө каттатып алган. Болгондо дагы өз атасы өлүп, чоң атасы алдан күчтөн тайып, ооруп турган учурда өзүнө алып койгон. Ошол эле учурда маркум аксакалдын кыздары азыр үй жайсыз батирлеп жүрөт. Бирок ага чейин чоң атасы медер туткан балам деп унаасын, 2 үйүн жана мал мүлкүн небересине жаздырып берген. Бирок ал аздык кылып, калган мүлктүн баарын чоң атасы тирүү кезинде ага паспорт жасатып, өзүнө каттатып алган. Аны кантип жасатканы белгисиз. Аксакалдын паспорту жоголгон эмес, өзүндө эле болчу. Бул боюнча бир тараптуу болбосун деп Нурпресс Розматовдордун болгон мүлкүн өзүнө алып койду деген балага дагы кайрылдык. Бирок ал жактоочусуз интервью берүүдөн баш тартты. Эгер ал адвокаты менен бирге маалымат беребиз десе, Нурпресстин эшиги ачык.
Айдоочуларга жолду тейлөө үчүн кошумча төлөм киргизүү мерчемделди. Министрлер кабинети жыйынды өлкөнүн жолдорунун абалын жакшыртуу максатында киргизип жатканын билдирүүдө. Каттамдарды коопсуз абалда кармоо үчүн жыл сайын 10 миллиард сом керектелет экен. Жол фондунун бюджетине түшкөн каражат жетишсиз болгондуктан жолдорду оңдоо жана тейлөө үчүн акы киргизүү сунушталууда. Белгилей кетсек, республикадагы бардык автотранспорт ээлери кыймылдуу мүлккө салык төлөшөт. Логикага таянсак, ал каражат жолдорду тейлөөгө жумшалышы керек эле. Ошондо эми айдоочулар эки жолу төлөм жүргүзүүгө туура келеби? Жаз жарыш башталар алдында турат. Учурда дыйкандар жазгы талаа иштерине даярдык көрүүдө. Өзгөчө алар үчүн күйүүчү май маселеси менен насыят чечип берүү маанилүү. Буга чейин мамлекет тараптан берилген жеңилдетилген кредиттерди чоңдор жана алардын жакындары алып келгени белгилүү. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, жалпы республика боюнча 50 000 тонна минералдык жер семирткич керектелет. Бүгүнкү күндө анын 32,2 мың тоннасы бар. Деги эле айыл чарба министрлигине көпчүлүктүн ичи чыкпайт. Анткени прогноз бере албайт жана дыйкандардын түшүмүн сатуудагы маселени чече албашы боюнча нааразылыктар көп эле айтылат. Былтыр эле Ысык көлдүн Жетөгүз жана Тоң райондорунун жергиликтүү тургундары өрүгүн сата албай убара тартты. Кийинчерээк министр көлдүн өрүгүн чет өлкөлөр албайт деп айтып чыкты. Буга чейин анда ошончо гектарлаган өрүк кайда сатылчу эле? Макул. Анын ою боюнча эч ким албайт экен. Анда жергиликтүүлөргө тигил же бул багыттагы айыл чарба продукциясын өндүрүү боюнча кеңеш бериш керек эле го. Бул анализ талдоонун жоктугунан дыйкандар өндүрүмдү сата албай келүүдө. Эгер дыйкандар өз киндигин өзү кесип, өзү изденип атса, айыл чарба министрлигинин кереги барбы деген суроо туулат. Нурпресс Нурсаат юридикалык компаниясынын тажрыйбалуу адвокаттары жана юристтери менен коомдогу көйгөйлөр боюнча укуктук жактан жардам берет. Тагыраак айтканда, Нурпресстин Facebook, Instagram, Telegram жана YouTube каналынан жаңылыктар түрмөгү менен гана эмес, журналисттик иликтөөлөр менен таанышып, муну менен катар акысыз юридикалык жардам ала аласыз. Анткени Нурпресс чындыктын изи менен иштейт.